Жана мырза эми элде ар кандай сөз жүрүп атат. Мурунку бери калса болмок, тегиндей болсо болмок. Сиз боюнча дагы комментарий окуп атсаңыз керек. Негизи эми мындай өзүңүздөн сурайын деп атам да, мэр катары. Кирип жумушту көрдүңүз абалда. Анан мурунку мэрге өзүңүз кандай баа бересиз? Кандай жумуш иштептир? Эми Жеңишбек Токторбаев албетте жанагы кабинетинде уйку сурап отурган мэрлерден болгон жок. Көп чечкиндүү кадамдарга барды. Анан эми жанагы карыздар, мыйзамсыз курулуштар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анын бардыгын мен иликтебейм. Аны тиешелүү органдар иликтейт. Бирок жалпы жанагы жолдорду кеңейтүүдө, жана башка жанагы чиновниктерди иштетүүдө көп жагынан алганда абдан энергиялуу, орусча айтканда баягы неординарный кадамдарга барган, мындай бүт эле Борбор Азия элдери деле жазып атпадыбы жанагы. Ошон үчүн мен билесиздер, саясатта мына парламентте 11 жылдай отурдум. Мындай кетип калган кишини артынан жамандап, анан бул жери мындай экен, ал жер экен деп отурганга менде мындай адамдык касиет ага жол бербейт. Бирок биз ушул кызматторду сунуштагандан кийин биз өзүбүздүн жумушубузду жасайбыз. Бурдагы башталган бир дагы долбоорду токтотпойбуз. Анын бардыгын мыйзамдаштырабыз, аягына чыгарабыз. Анын жакшы жактарын бүт алабыз, элге пайдаланабыз. Бирок биздин азыркы жасап аткан жумуштарды эл азыр албетте мени мындай бир аз сындайт. Бирок бир 3 айдан кийин мындай жыйынтыктарды көрүп баштагандан кийин ошондой болот. Ошто ушундай бардык эле мэрлер келгенде башында мындай сын көз караш менен карап турат, анан иштегенден кийин анан баа берет да. Ошон үчүн биз мындай иш менен далилдейбиз, аны убакыт көрсөтөт. Жана энергия деп калбаңызбы, энергичный киши болгон депчи. Анан эл деле ошонусуна кызыкса керек. Анан балким сизде да энергия барбы? Жок, биз чынын айтканда күн түн дебей эле аракетибизди жасап атабыз. Чоң долбоорлорубуз бар. Эми азыр элдин баарына айтпай туралы, бирок ушу Оштун инфраструктурасын өзгөртүү боюнча Ак Буура, Сулайман Тоо, жанагы жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү, көчөлөрдү оңдоо, жашыл бак кылуу сыяктуу бир канча долбоорлорубуз бар. Анын бардыгын ишке ашырганга биздин күчүбүз, акылыбыз жетет. Бирок шаардыктар аны мында бүгүн эртең сезбейт, бирок бир 2-3 айдан кийин алгачкы жемиштерибизди көрүп баштайт. Андан кийин эл өзү баа берет.